BBC сапар салмаспы саналуу көзүрмөмдөрдөн кийин Түштүк Америкадагы эң чоң өлкөдө футбол чемпионаты башталган турат. Биз бүгүн дүйнө тарыхында 20-жыл өтүп жаткан дал ушул чемпионат тууралуу сөз кылабыз. Ким менен ойноп, кандай ийгилик жаратылат жана кайсы футболчунун жылдызы бул чемпионатта жанат. Эң башкысы бул чемпионатты ким жеңет? Бул суроолорду талдоо үчүн студиябызга кезегинде Британиядагы Уимблдон командасы үчүн ойногон, азыр Лондон университетинин футболдук командасынын тренери Аскар Арсланды чакырдык. Ошондой эле спорттук баяндамачыбыз жана футбол көрманы Алмаз Чороев бар. Кош келипсиздер. Эми биз сиздер менен талкууну баштаганга чейин деги эле чемпионат бул Бразилияга келгенге чейин кандай тарыхты басып өткөн, ошону көрүп алсак. ФИФАнын дүйнөлүк чемпионаты алгач 1930-жылы Уругвайда башталган. Бара-бара бул дүйнөдөгү эң чоң спорт окуясына айланды. Аны дүйнөнүн булуң бурчундагы футбол күйөрмандары күтүп көрүшөт. Алар бир нерсе үчүн мелдешет. Бул байгеге жалгыз гана футбол оюнчулары ээ болууну каалашпайт. Сексен төрт жылдык тарыхында бул байге 8 команданын гана колуна тийди. Мелдештин тарыхында канчалаган футболчулардын даңкка бөлөнгөнүн көрдүк. Ошондой эле бийиктиктен кулап түшкөн командалар да болду. Бул мелдеш бирде кубантып, Бирде жүрөктү оорутtu. баарынан маанилүүсү бул мелдеш дүйнөнү бириктирди. Эми ага кайрадан күбө болобуз. Бразилия 2014 32 команда, 64 оюн, 3,5 миллион көрүүчү жана дүйнө жүзүндөгү миллиардтаган көрмандар. Эми дүйнөдөгү эң башкы спорт байгесин ким алат? Мына ошентип кезегинде Пеле, Кака жана Роналдо сыяктуу атактуу футболчулар чыккан ушул Бразилияда футбол чемпионаты өткөнү жатат. Бирок мындан 4 жыл мурдагы Түштүк Африкада өткөн футболдук чемпионаттан айырмаланып, бул чемпионатка өзгөчө көңүл буруп жатат. Баардыгы эле Бразилияда чемпионат жакшы өтөбү, өтпөйбү деп жатат. Андыктан бир суроо жаралып атат, ушу Бразилияда ушул чемпионаттын өтүп жатышынын мааниси эмнеде болуп жатат Бразилия үчүн? Эми Бразилия үчүн бул кандай десем, Бразилия дегенде бул бизге футбол эсибизге келет да. Бул футболдун өлкөсү. Бразилия дегенде шаң шүкөт, карнавал, кооз футбол. Ошол эле убакта Бразилияда 13 чоң команда бар. Салыштырмалуу Испанияны алсак 2 же 3 команда лиганы жеңе алат. Англияны алсак 4 же 5 команда бар. Бразилияда болсо 13 команда, баарынын жеңишке жетиши толук ыктымал. Бул жерде мисалы Бразилияда өзүнүн күчүн көрсөтүп жаткан болушу мүмкүнбү? Биз дагы өткөрө алабыз, биз дагы өнүккөн өлкөлөрдүн катарына киргибиз келет деп бир билдирүү менен чыккысы келип жаткандыр. Албетте, мисалы үчүн Бразилиянын мамлекетинин өзү футбол менен аябай байланыштуу, бирок Бразилия ушундай чоң дүйнөлүк аренадагы чемпионатты өткөзгөнү биз дагы өнүгүп атабыз. Биз дагы ушундан чыккыбыз келип атат да. Андан тышкары саясий маселелер да көп болуп атат. Элдин баары демонстраттарды билет. Андан кошумча мисалы үчүн Сан-Паулуда суу жетпей атат. Чемпионат өткөндө ушундай кандай таасир этет деп эл билгисиз азырчы. Нааразылыктар чыкканда карабастан эң жок дегенде ошо чемпионат өтчү шаарлардын өзүндө бирден бир стадион курулуп калат окшойт. Анткени чемпионат өзү 12 шаарда өтөт экен. Анын эң башкы финалы Рио шаарында өткөн жатат. Андыктан биз азыр Рио шаарын, анан Бразилиянын борбору саналган Бразилия шаарын көрүп арылып, андан кийин анан талкуубузду улантсак. Бразилиянын бийлик ордосу. Саясатчылар топтошуп, өлкө тагдырын чечкен борбор. Дүйнөлүк чемпионат учурунда Мане Гаринча стадиону футбол кыялдарын ишке ашырат. 1960-жылы негизделген Бразилия шаары 4 эле жылда курулуп, Рионун ордуна башкалаа жарыяланган.
бул саясий шаар жансызыраак туюлушу мүмкүн. Bola pela direita, recebeu Rodriguinho, fez o cruzamento, bate, rebate. Ал эми футболго келгенде мындагы көрөрмандар сыяктуу эле футбол баяндамачылары эмоциясын төгөт. Кээде илимий фантастикалык кинодо жүргөндөй туюлат, бирок бразилиялык жашоо ушул жерде аныкталат. Табигый жаратылышы кооз Рио-де-Жанейро туристтерди азгырат. Ушул жылдын июль айында жер жүзү дүйнөлүк футбол чемпионатынын финалын көрүш үчүн Маракана стадионуна кадалат. Бул өлкөнүн атуулдары Бразилия ошол финалда ойнойт деп үмүттөнүүдө. Шаар коомчулугу ичинде пикир келишпестиктер көп. Жашоонун кымбаттыгы, коомдук тейлөө деңгээлинин төмөндүгү, байлар менен кедейлер ортосундагы айырма. Шаардын 5тен бири жакыр жашайт. Бирок көйгөйлөргө карабастан жылыштар да бар. Фавелалар шаардын тамырлары. Алар бул жердин энергия булагы. Эч качан эрикпейсиз. Рио шаары өзгөрүүдө. Эми дүйнөнүн көңүлүн ачып, адегенде футбол чемпионаты, андан кийин Олимпиада өткөрүлөт. Спорттук карнавал буюрса жакында башталат. Мына ушундай азыр баяндамада көргөндөй эле Бразилияда футболду ушунчалык жакшы көрүшөт экен. Мен бразилиялык кесиптешимден сурап калдым. Эмне үчүн ушу сиздерде футбол мынчалык өнүккөн десем айтат, футболдон башканы ойнобосо канан кантип өнүкпөсүн депчи. Андыктан бир өзгөчө бир жерде өтүп жатат. Анысыгандай бул чемпионатта да өзгөчөлүктөр бар экен. Мисалы, жаңы технологиялар колдонулган деп турасыздар, э? Туура. Көптөн бери футболго качан технологияны киргизет деп элдин баары сурап ачкан. Тенниске салыштырып, рагбиге салыштырып, теннисте мисалы үчүн топ кирдиби, кирген жокпу деп студияга жардам берет да. Туура айтылгандардын баары айтылат. Ошондон бери футболда азыр бүт студияларда сааттарында гол кирдиби же кирген жокпу деп камералар менен карап турат. Буюрса жакшы өткөзөт. Мурда мисалы талаштар болчу эмес беле? Гол болду же болбой калды деп чырдаган учурлар болду эле. Демек бул аябай жардам берет окшойт. Анын үстүнө Кыргызстандан ушу Бразилияга бара турган рефери Бахадыр Кочкоров да демек саат колуна тагынып жаңы ыкма менен, жаңы технология менен иштеп калат окшойт. Айтмакчы, реферилер дагы демек машыгуудан өтүшү керек турбайбы муну үйрөнүш үчүн? Ооба, туура айтып атасыз. Зурих шаарында дүйнө жүзүндөгү ар бир континенттеги калыстарды чогултуп, эки маселе талкууланды. Биринчиси бул физикалык даярдык. Эми реферилер оюнчуларга окшой эле физика даярдыгы жакшы болуш керек, жүгүрүш керек. Ошол эле убакта эң негизги болгон менче булар эми бирдиктүү норма киргизгенге аракет кылышты да. Ооба, биз демек аны дагы көрүп калат окшойбуз. Эми биз группаларды талкуулай баштасак, анткени бизде негизинен 32 команда бар, 8 группа бар. Анан ар бир группадан 2 группа кийинки турга чыгыш керек. Анан биринчи эле группаны алсак, А группасында бул жерде Бразилия, Хорватия, Камерун жана Мексика деген өлкөлөр бар экен да. Бразилияны эми баарыбыз билебиз. Анан сиздер мүмкүнчүлүктөрдү кандай баалап жатасыздар? Бул группадан ким кийинки турга өтүшү мүмкүн? Менче бул группадан Бразилия менен Хорватия өтөт. Бул группаны талдаш оңоюраак. Бразилия 5 жолку чемпион, дүйнөлүк чемпионатты утушкан 5 жолу. Андан тышкары өз талаасында ойноп атат, өз жеринде, өз көрөрмандардын астында. Ооба, мисалы үчүн алар дагы 2002-де утуп берген чемпионатты Филипп Сколари деген алдаган терминдер болуп турат азырынча. Ал эми Хорватия дагы негизи дүйнөлүк футболдо аябай жакшы орунду ээлеген өлкө катары саналат го. Ал чыга алабы кийинки турга? Ооба, менимче чыгат. Алар 1998-жылы 3-орунду алышкан. Күчтүү команда, жолдомону ойлоп утуп алышты. Дүйнөлүк деңгээлде ойногон жылдыздар көп. Мисалы Реал Мадриттен Лука Модрич аттуу оюнчусу же Бавариянын Марио Манжукич аттуу оюнчусу. Ошондуктан мен бул группадан оңой эле чыгат. Экинчи группага келсек, Б группасына. Бул жерде ошо Түштүк Африкада акыркы чемпионат утуп алган Испания, ошондой эле Голландия, Чили жана Австралиянын өлкөлөрү бар да. Анан Испанияны күчтүү өлкө жана күчтүү команда деп келебиз го. Бул жолу дагы бир жеңчү мүмкүнчүлүгү барбы? Ооба, туура айтасыз. Испания мурунку мелдештерде өзүн аябай жакшы көрсөтүп келатат. Жогорку деңгээлде ойногон оюнчулары көп, өзүн жакшы көрсөтүп, кооз футбол ойношот.
Алмаз, бул группада сиз үчүн ким Испанияга атаандаш боло алышы мүмкүн? Испанияга атаандаш менимче Голландия болот. Голландияда чыгат. Алар 2010-жылы өзүңүз билесиз, 2010-жылы финалга чейин чыгып, дал ушул Испанияга утулуп калышкан. Булардын да оюнчулардын деңгээли бийик, жакшы ойношот. Жаштар менен мурун тажрыйбасы көп ойноп жүргөн футболисттердин чогулуп баланс бар. Голландия менен Испания чыгыш мүмкүн Чын эмеспи? айтканда Испания дүйнөлүк чемпион болгон үчүн кыйын, бирок азыр ойногон стили мурдакындай эмес деп көп Эмне үчүн? аналиттер айтып атышат. Алардын оюнчулары мурдакындай эмес. Азыр алар жылдыз эме болчу, Чави деген оюндун стилин баарын ошол башкарчу да. Ал андай ойнолбой калды чын айтканда. И Голландия деп айтып атат. Голландия жакшы команда, бирок менин оюмча Чили чыгат. Өзү түштүк Американыкын болуп, и оюнчу стили дагы жакшы да. Мисалы үчүн жакында Англия менен ойношкон. Өткөн ноябрда Уэмбли стадионунда ойноп, Англия оңой утуп койшкон да аларчы. Ситеуна келсек, бул жерде Колумбия, Греция, Кот д'Ивуар же болбосо Пилсөгүнүн жеги жана Жапония бар. Бул группада мүмкүнчүлүктөр канчалык, кайсы өлкө чыгып кетиши мүмкүн? Бул группаны талдоо оор, чын айтсам. Эмне дегенде 3 курама топ бар, үчөө бири-бирине окшош. Кот д'Ивуарды алсак, күчтүү команда, жолдомону оңой утуп алышты. Дүйнөгө белгилүү оюнчулар бар. Мисалы Манчестер Ситинин Яя Туре аттуу оюнчусу. Бирок эмнегедир мындай дүйнөлүк деңгээлге чыгып ойногондо өзүн жакшы көрсөтө албай калып атышат да. Жапонияны алсак, алдар дагы окшош эле, жолдомону оңой эле утуп алышты. Оюнчулары жогорку деңгээлде ойношот, Премьер лиганын жана Германиянын Бундеслигасында ойношот. Бирок кайра эле эмнегедир сүрдөп кетишеби, жогорку деңгээлден өзүн көрсөтө албайт да. Демек, бул топ бир ачык топ турбайбы? Бир жоромолдоп айтуу мүмкүн эмес турбайбы? Чын айтканда дүйнөлүк чемпионат деген дүйнөдө эң мыкты оюнчулар чогуу келген болуп атат да. Колумбиядан Радамел Фалкао оюнчусу травма болбой жүргөндө ачык эле айтмакмын, ушу Колумбия утуп кетиши мүмкүн, ушундай жылдызы бар деп. Бирок ал катыша албай калбадыбы? Катыша албай калды. Эми алар менен Греция чогуу Греция гол киргизе албай экөө чогуу жүдөп калышат деп ойлоп атам. Ал эми 4-чү топко келсек, мисалы Д тобунда дүйнөлүк чемпионатты буга чейин бир жолудан болсо да уткан өлкөлөр бар. Мисалы Англия бар, ал эми 4 жолу уткан Италия, ошондой эле Уругвай жана Коста-Рика бар. Муну аябай татаал группа деп атап атышат эксперттер. Өлүм группасы деп дагы атап коюшат. Кошуласыздарбы? Туура, анткени бизакта Англияда жүрөбүз. Англиянын бүт жаңы стиль киргизди, жаңы жаш оюнчулар жаңы Премьер лиг сезонду бүтүп, мыкты чыккан оюнчулардын баары келди. Мисалы үчүн Росс Баркли, Рахим Стерлинг, Чемберлен ойнобой калды, бирок алар баары чогуу келип, ушулар бизге дүйнөлүк аренага жетип көргүзөт деп аябай үмүт көп да аларгачы. Мен Англия менен кошо менимче Италия чыгат. Алар дүйнөлүк чемпионаттарда аябай жакшы оюн көрсөтүшөт да. 4 жолучу дүйнөлүк чемпионатты утушкан. Албетте 2012-жылы Европа кубогунун финалисти болгон. Азыр жаш оюнчулары бар, тажрыйбасы менен мурунку чемпионаттар ойноп келген оюнчулары бар. Буларда да кандайдыр бир баланс бар. Анын үстүнө мен эң негизги түрткү болуп, булар Бразилиянын жеринде 5-чи жолу утускусу келет деп ойлойм да. Бразилия менен тең болгусу келет да өз жеринде. Ал эми Уругвай дагы ошо Бразилияга жакын, түштүк Америкада мындай климаттык шарты окшош болгон өлкөдөн келип атпайбы? Алардын мүмкүнчүлүгү кандай? Балким утуп кетер алар дагы. Туура айтасыз. Уругвай дагы күчтүү топ. Анын үстүнө Суарес жана Кавани аттуу чабуулчулары менимче көп коргоочулардын баш оорусу болот да. Демек, мындай күчтүү группадан Коста-Рика чыга албай калышы мүмкүн окшойт, анткени Коста-Риканын мүмкүнчүлүгү дагы аябай аз болуп жаткан экен. Айтмакчы, Коста-Рика менен Италия Бразилиянын Ресифе аттуу шаарында ойношот экен алгачкы беттешин. Биз ошо Ресифе шаарына барып келсек, кыскача сапарга, анын да бир өзгөчөлүгү бар экен бул шаардын. Ресифе Бразилиянын түндүк чыгыш жээгиндеги шаар. Дүйнөлүк чемпионат үчүн салынган башка стадиондордой эле бул Пернамбуко аренасына сарпталган каражатта коомчулукта талкуу жаратты. Бразилиялыктар Ресифи дегенде дарыялар жана кооз көпүрөлөрдү эстешет. Шаар аркыл түстөрү менен белгилүү. Адаттан тыш жана кызыктуу. Деңиз жээгин сүйгөндөр бразилиялыктар жакшы көргөн спортту фути-волейди ойлоп табышкан. Футбол жана волейбол чемпиондорунун мекенинде буга таң калбай деле койсо болот. Бразилиядагы ар бир карнавалдын өзгөчөлүгү бар. Ресифи шаарында жаңырган музыка элди бийге шыктандырып турат.
фрева бийчилери балетчилерди эле бийлейт. Алгач фрева бийлерге карата тескери көз караш бар болчу. Себеби бул бийди эркиндикке чыккан каракулдар бийлеген. Бирок азыр фреваны бардык расалар чогуу бийлешет. Ал Ресифи карнавалынын жүрөгү. Эгер фрева болбосо, карнавал болбойт. Ресифи элинин чыгармачыл жана жаңычыл руху шаарды гүлдөткөн. Турмуштун оорчулугуна карабай бул аймактан Бразилиянын атактуу жазуучулары, музыканттары жана чыгармачыл инсандары чыккан. Бул шаардын келечеги алдыда. Бразилия чакырат. Сиздер BBC-нин Сапар телепрограммасынын атайын дүйнөлүк чемпионатка арналган берүүсүн көрүп жатасыздар. Биз Алмаз жана Аскар болуп топторду талкуулап жатабыз. Эми биз И тобуна келсек, бул топто Швейцария, Эквадор, Франция жана Гондурас өлкөсү бар. Франция мен билгенден 1998-жылы чемпионатты утуп албады беле. Анан мындай мүмкүнчүлүгү барбы? Дагы бир жолу утуп алчу. Чынын айтканда, Франция көптөн бери ушундай чоң дүйнөлүк чемпионаттарга чыкканда ийголор болуп, оюнчулар бири-бири урушуп, оюнчулар чогуу ойной албай проблемалар көп болгондо. А бирок азыр айтканда, мисалы үчүн жакында Франк Рибери чыгып кетти травма болуп. Ал жаман болду аларга, бирок Дидье Дешамс жакшы группа, буларды тарбиялап, булар алыс кетсе болот. Экинчи өлкө кайсы өлкө болушу мүмкүн Мен чыкчу? Аскарга кошулуп, менче Швейцария чыгат. Алардын жаш оюнчулары мурунку чемпионаттарда жаштардын чемпионаттарында өзүн жакшы көрсөтүп келатат. Ошол эле убакта тажрыйбалуу Баварияда ойногон Шакири аттуу оюнчусу бар. Наполиде ойногон 3 жарым коргоочусу бар. Бири-бирин жакшы түшүнөт, бири-бири менен жакшы ойношот. Аны эми көрүп өткөнбүз. Буюрса F тобуна келсек, бул жерде атактуу Аргентина бар. Андан кийин Босния Герцеговина, бул өлкө жаңы келди, жаңы дүйнөлүк чемпионатка кошулуп атат. Муну көпчүлүктү таң калтырды. Анан Иран жана Нигерия бар. Албетте Аргентина жөнүндө оюңуздарды биринчи угуп алайын. Дегеле кандай болот бул топто оюн? Чын айтканда, элдин баары Аргентина дегенде Мессинин атынан эле эч жака жылышпайт. Месси утуп берилат. Месси бизге чыгып береби деп сүйлөп атат да. Ошолардын проблемасы болуп калат. Элдин Аргентинанын стили, ойногон стилин баары Месси жакшы ойносо, Мессиге карашылганда, Месси жакшы ойносо, Ага көз каранды. көз каранды коргоочулары жакшы күчтүү командаларга чыгып калса, проблема болуп калышы мүмкүн башы ооруп. Эми башка мүмкүнчүлөр кандай башка өлкөлөрдүн? Ооба, менче Аргентина менен чогуу Босния чыгат. Белгилүү жакшы оюнчулары бар. Мисалы, Манчестер Ситиде ойногон Джеко аттуу чабуулчусу. Ошол эле убакта менче булар эң негизгиси эркин ойношот да, биринчи жолу ойноп аткан үчүн. Ал эми G тобуна келсек, бул жерде Германия бар, Португалия бар, Гана жана АКШ бар. Эң башкысы Германиянын Португалия болуп жатат. Мүмкүнчүлүктөр кандай? Ооба, бул группаны дагы өлүм группасы деп айтып койсок болот. Менче биринчи Германиядан баштасак, Германиянын чемпион болгонго чейин барган мүмкүнчүлүгү бар. Айрым серипчилер Европадагы Испания эмес, ушу дал Германия алып келет деп атышат. Европага кайрадан кубокты. Ооба. Эмне дегенде жаш оюнчулары көп, оюнчулары жаш болсо дагы жогорку деңгээлде ойношот жана булар мурунку чемпионаттарда ойноп тажрыйбасы дагы бар да. Португалияда, Аргентинадагы Месси сыяктуу эле Роналдо да бар да, анын мүмкүнчүлүктөрү кандай? Роналдо деле чын айтканда Португалиянын командасы Аргентина салыштырууда алар да ушундай өзүнүн жылдызына өтө көп таянышат. Роналдо жакшы ойносо, Португалия жакшы ойнойт. Роналдо жаман ойносо, Португалия ойноп алышы мүмкүн. Бүт баары Роналдону карап жүрөт, чын айтканда. Акыркы тобубуз бул жерде H тобу же 8-чи топто мурдагы СССРге кирген өлкөлөрдүн ичинен Орусия бар, Бельгия жана Алжир, Корея бар. Кандай мүмкүнчүлүктөр бар? Эл ушу группаны каратканда чын айтканда Бельгияны карашат го, алар көптөн бери ушундай дүйнөлүк эмеге чыга албай, аренаға чыга албай, өздөрүн көрсөтө албай жүрүшкөн. Эми жакында аларга англистер айткандай Golden Generation деп бүт жаштар чыгып атат азырчы, чоң ойногон. Алтын келатат деп атат, э? Туура, ошондой чоң ойногондор, чоң жакшы командалар, Европанын күчтүү командалар ойногондор чыгып атышат да. А менин оюмча ушулар финалга чейин жеткенге мүмкүнчүлүгү бар буларда. Ал эми мурдакы советтик өлкөлөрдөн чыккандар көпчүлүгү Орусияга карап атса керек. Орусияны карап кандай ойнойт болду экен деп, анын мүмкүнчүлүгү кандай болушу мүмкүн орустардын? Жакшы суроо берип атасыз. Менче Орусия группадан өтпөй калат го деп ойлойм. Эмне дегенде Түштүк Корея күчтүү команда. Алар акыркы жолу өз талаасында ойногондо 3-чү, 4-чү орунга жетишкен, кечиресиздер. Эми күчтүү командада андан тышкары алардын оюнчулары Түштүк Кореянын жогорку лигаларда ойношот. Мисалы, оюнчулар Премьер лигасында ойнойт, Бундеслигада ойнойт Германиянын. А Орусияны алсак,
оюнчулары бүт жергиликтүү лигада эле ойношот да. Орусияны айтсак, Фабио Капелло болуп атпайбы, өзүнүн оюнчуларын. Бул тренер, Бул тренер Орусиянын Фабио Капеллосу. Оюнчулар бири-бирин жакшы таанышат, жана айткандачы. И стилин аябай оңдоп, Германиянын Боруссия Дортмунд деген командасын окшоштуруп, топту эритип уткан атакин ушундай жарашканда, алдында 22 жаштагы Кокорин. Ооба. Ошого көп үмүт. Ошондо бул акыркы топтон ким чыгышы мүмкүн? Аскар, сиздин оюңузча? Менин оюмча биринчи Бельгия чыгат, анан Россия чыгат го. Менимче Бельгия менен Түштүк Корея чыгат. Ооба. Демек эстеп койсоңуздар болот экен. Ким чыкканын буюрса көрө жатабыз жакында. Мына эми биз 8 группаны талдап койдук. Бул 8 группадан башында айтып кеткендей эле 16 группа кийинки турга чыгат. Андан кийин чейрек финалдар өтөт, андан кийин жарым финал, анан албетте финал өтөт. Чейрек финалдардын көпчүлүгү жана негизги оюндар Бразилиянын Сальвадор шаарында өтөт экен. Биз азыр барыбыз ошо Сальвадор шаарын көрүп келели. Бразилиядагы Африканын илеби. Эки континент бир шаарда бириккендей. Бул шаарда футбол жылдыздары Фонте Нова стадионунда таймашат. Өлкөнүн мурдагы баш калаасы Сальвадорго учурунда бүткүл Африкадан кулдар алынып келген. Ал мезгилдеги каада салттар муундан муунга өтүп отуруп, азыркы заманга жетти. Капоэйра бир эле учурда бий жана күрөш. Бул стилди кулдар кожоюндарынан коргонуш үчүн ойлоп чыгышкан. Дүйнөлүк чемпионат Сальвадордун канализация, коопсуздук жана билим берүү тармактарындагы көйгөйлөрүн чечпейт. Мен футболду сүйөм, стадионго жакын жерде эле жашайм. Бирок ал жака мен кире албайм. Тилекке каршы бул шаарда зомбулук жана расизм кенен жайылган. Өкмөттүн алы жетпейт. Шаардын метросу 17 жылдан бери салынып бүтө элек. Айтмакчы, мына азыр сиздер көргөн Сальвадордун климаты Эквадордук климат болуп саналат экен. Анан өзү деңиз жээгинде жайгашкандыктан нымдуулугу дагы аябай жогору экен, ошондой эле ысык болуп турат экен. Анан буга чейин ошо Катарда 2022-жылы өтөт деп аткан дүйнөлүк чемпионатка азыртадан баштап эле талкуу башталып атпайбы? Мисалы футболисттер ысык аптап алдында кантип ойной алышат, алар чарчап калышпайбы, бул оюнуна таасирин тийгизбейби деп, анысыгандай Бразилиядагы бир ысык өлкөлөрдүн катарына кирет да. Мисалы Эквадордук алкактачы бул аба ырайы футболчуларга жана оюндун жыйынтыгына таасирин тийгизиши мүмкүнбү? Кандай ойлойсуздар? Менимче тийгизет. Мисалы биринчи орун оюн 30 градус ысыгында, бирок андан тышкары 75% нымдуулук деңгээлинде ойнолот экен. Бул өтө ысык. Мындай айтканда бул Амазондун ичинде ойноп атышат да. Өткөн жылы конфедерация кубогунда финалда ойногон Испания бир оюнчусу Бускетс ачык эле айтканда бул өтө оор шарттарда ойноп атабыз депчи. Ошон үчүн мисалы Англиянын курама тобуна бул оор болуп калышы мүмкүн. Бул жерде мисалы бир жерден экинчи жерге баруу дагы роль ойношу мүмкүнбү? Анткени шаардан бир шаардан экинчи шаарга барат да. Ооба, чын айтканда аба ырайы көптөгө таасир этет го. Көбүнчө футболисттер Бушкетстен бышкараак болуш керек. Ооба, профессионал болсо сиз айткандай ошо жол жүргөндөн көбүрөөк таасир этип калат да. Аз убакыттын ичинде көп оюн ойноп калганы, эки жакка көп жол жүргөн, ошондон чарчап калгандар көбүрөөк таасир этет деп ойлоп атам да. Ошо дүйнөлүк чемпионаттан кийин биз жалаң эле Месси менен Роналдо дебей жаңы жылдыздар жөнүндө да сөз козгоп калышыбыз мүмкүнбү? Анткени мисалы өткөн жолку чемпионатта ошо германиялык Өзил өзүнүн көрсөтүп жылдыз катары чыга келбеди беле? Чемпионат башталат эл билгенден бери Неймардын бети, Неймардын атын колдонуп, Неймар биздин жылдызыбыз, биз утуп берет. Бразилиянын тобундагы. Бразилиянын Неймар утуп берет деп ушунун атын колдоночу да. Чын айтканда ал аябай кыйын футболист. Жаш кезинен бери ушундай көп медиага менен сүйлөшүп, эки жакка көп жол жүрүп, элдин баары аны тааныгандай ушундай деңгээлге жетип, көтөрүп жүргөн бала да алчы. Андан кошумча Англиянын Росс Баркли деген оюнчусу аябай көп чыгып кетти бул сезон Эвертон командасы менен. Ал менен аябай көп англис оюнчулар өздөрү да көп үмүт болуп атат. Дагы бир оюнчусун айтып кетейин. Бельгиянын Азарт аттуу оюнчусу быйыл Челси команданын курама команданын негизги оюнчуларынын бири болуп калды. Жаш болсо дагы менимче анын дагы жылдызы жанат. Мүмкүнчүлүгү бар, Ооба. Мына ошол жылдыздарды жанынан көрөм деп, мен ошо кышында Аскар мырза сизден интервью алганда Бразилияга барайын деп атам, камынып атам деп калдыңыз да, бирок барбай калдыңыз. Менимче кымбаттык эле себеп болду окшойт, Аякта Алмаз айткандай транспорт системасы кичине начарыраак. Самолет менен жүрүп калыш керек да жолчу. Анан баарын топ акча өтө эле кымбат кеткен. Канча кетет экен мисалы билеттен баштап ошол жакта жашаш үчүн болжол менен канча акча деп эсептеп көрдүңүз? Мен эң арзан эсептеп көргөндө жок дегенде бир 4-5 миң фунт. Бул долларга $8.000 болуп кетип атат. $8.000, $7.000, $8.000 чейин чыгып кетет.
Албетте бара албаган карапайымдар теледен көрүшөт. Бразилияда өтүп жаткандыктан балким кыргызстандыктар аны түндө көрүп калышы мүмкүн, же таңда көрүп калышы мүмкүн дегендей, бирок футбол көрөрмандардын айла жок го. Мүмкүнчүлүк болгондо кандай гана мүмкүнчүлүк болбосун барып көрүшөт. Мен мисалы ушу атайын эс алууга чыгып алып футбол чемпионатын көрөм дегенде абдан таң калдым. Сиздер кандай көрөйүн деп атасыздар ушу чемпионатты? Албетте буюрса азыркы өтүп аткан чемпионатта буюрса мен оюндарды өткөзбөй көрөм. Бирок чын айтканда жаш кезимде мектептин учурунда мурдакы чемпионаттардан сабак барбай кетип калып учурлар болгон. Ошо чемпионат үчүн Меники дагы көп эле болгон. Мен Кыргызстандан түнү менен футбол көрүп, кайра жумушка уйкулуу көз менен барганда эжекелер мени карап алып үшкүрүп, кайрадан футбол көрдүңбү деп сиз айткандай. Андан тышкары кызык жери жайында болуп аткандан азыр Кыргызстанда тойлор да көп болот эмеспи? Ошондо мен өз көзүм менен көргөм да, тойго барышып кошумчасын берип, анан кечирип коесузбу? Футбол болуп атты эле, уруксат берсеңиз эртерээк кете берейин деп суранып кеткендерине. Кайран гана ушу футбол үчүн курмандыкка чалынган экен кошумча. Аны сагандай мына Кыргызстанда азыр дүйнө менен бирге эле кыргызстандык футболисттер, кыргызстандык футболдун көрөрмандары бул чемпионатка даярданып жатышкан экен. Биздеги оштогу кабарчыбыз Айбек Абдылдаев ушу элдин маанайын жана эл чемпионаттан эмнени күтөт, кайсы өлкөнү колдойт деп атайын баяндамасын жүрөткөн, аны көрүп алсак. 4 жылда бир жолу өткөрүлүп келаткан футбол боюнча дүйнө чемпионатын тестиер балдардан тартып, чоңдорго чейин зарга күтүп турган учуру. Мен Испанияга көрөрмандык кылам. Мен Германияга көрөрмандык кылам. Германияда мыкты оюнчулар көп. Футбол адистери мындай ири футбол мелдештери футболго кызыгуусу арткан балдар үчүн да чоң стимул болот деп айтууда. Дүйнө жүзүндө эң жанагындай популярдуу оюн, муну көрөт жаш балдарыбызга чын айтып койгондой стимул болот, алдыга жылуу болот. Көрөрмандар үчүн футболдо чек жок. Географиялык жактан ар кайсы өлкөлөрдүн курама командаларын тандап алышып, алды бир топ жылдан бери ошолорго жан күйгүзүп келатышат. Түнкү 12-ден кийин көрө баштайбыз чемпионаттарды. Сөзсүз телевизорду басып койгон себеби бирок кээде гол аябай жагып калса кекирип туруп каласың. Бул өзүбүздүн балдарыбыз да ойгон кетет. Айрымдар чемпионат учурунда жумушунан эмгек өргүүсүн алып көрүүгө да ниеттенип жатышкан экен. Мен өзүм жекеде ошо сурап атам. Азыр биз директордон да башка көрөрмандар деле ошо июнь айынан, июль айынан туура келген үчүн жанагы өргүү мезгилине туура келип атат да көпчүлүгү алып атат. Эгер жетекчилик уруксат бербей койсо, анда жумуштан көрөлү деп чоң түстүү телевизор алдык дейт. Муну эми футболго кызыккан адамдар гана түшүнбөсө, башка жан түшүнбөшү мүмкүн. Анткени футболдун өзүнчө бир баягындай азарттуу, кызыгуусу болгон адам ошол гана түшүнөт да. Ошон үчүн аялынын көңүлүндө эле таап, үйүндөгүлөрдүн көңүлүндө эле таап, бир өзүнчө бир комнатага телевизорун коёбу, көргөн адам ал өзүнүн эмеси ал. Ар ким ар кандай көрөбүз. Негизинен биз бир оюнду үйдө көрсөк, бир оюнду чогулуп көрөбүз. Достор менен. Негизинен мен өзүм Англия менен Португалияга ийгилик каалайм. Ошентип дүйнөнүн бир бөлүгүндө өтүп жаткан чемпионат миңдеген чакырымдар ыраак жаткан тоолор менен курчалган өлкөдө да чоң майрам. Көрөрмандар үчүн нервти чыңалткан, уйкуну качырган, кубаныч жана ызааларды чакырган сааттар жакындап келүүдө. Мына ошентип кыргызстандык футбол көрөрмандары, футболисттер өздөрүнүн жоромолдорун айтышты жана кайсы команданы колдой турганын айтышты. Сиздерден бир сурагым келип жатат. Ушу кайсы 3 өлкөнү атап бериңиздерчи? Кайсы 3 өлкө ушу финалда бири-бирине аябай атаандашып, финал болсо да жарым финалда кат ойношу мүмкүн? Аскар. Мен оюнча өз жерин ойногон үчүн Бразилия, мурдагы чемпион болгон үчүн Испания, азыр чыгып аткан үчүн Бельгия. Менче Германия, албетте Аргентина жана Аскарга кошулуп Испания деп кетет. Булардан ким жеңүүчү болот? Муну айтпай отурбайлыбы? Анткени муну биз ким жеңүүчү болорун жана кайсы эки команда финалга чыгарын биз бул жактагы конверттерибиз бар. Ушул конвертке атайын жазып коелу. Анан муну бир айдан кийин ачалы. Тагыраак айтканда, бир айдан кийин дагы бир ушундай шоу өткөрүп, анан ошондон кийин ачып, кимдики туура чыккан. Тагыраак айтканда, Лондондогу университеттин тренери Аскар Арсландыкова же болбосо спорттук баяндамачыбыз Алмаз Чороевдук туура чыкты. Аны көрөбүз, кеттик анда жазып көрөлү. Мен жаздым. Азыр бул конверттин ичине салып атам. Көрсөткөнгө да болбойт. Муну бул жерге чогултуп таштап коебуз.
Демек биз өзүбүздүн жоромолубузду айттык, ким утары тууралуу. Аны бир айдан кийин ачып көрүп, албетте биздин көрөрмандарга айтабыз. Ал эми көрөрмандар муну каяктан көрө алат деген суроо жаралышмын. Аны BBC Kırgız.com сайтынан келип, бизди бир айдан кийин көрсөңүздөр кимдики туура чыкканын билебиз. Ошентип алдыда урматтуу көрөрмандар, урматтуу коноктор, чоң бир футбол көрөрмандар үчүн майрам келе жатат. Сиздерге чоң рахмат. Биз ушуну менен сапардын атайын дүйнөлүк чемпионатка арналган берүүсүн соңуна чыгарабыз. Аман туруңуздар.